Атым Канатбекова Адель. Мен 6 жаштамын. Чоң байкем, байкем анын кичинекей иним бар, Байхан. Апамдар жумушка кеткенде ойноп отурбуз. Билбейкем, бизди ойнотуп ошентип күлдүрүп бир бизди каткыртып, бекем бечек колошмактарды ойнойбуз. Дот чыгарган жага аябай аяктан соң окуума барам. Атам экөөбүз барабыз, анан өзүм келип калам машинага чүп. Саат 8-терде 9-тарда туруп калам. Атам тургузат. Эжекем аты Эркайым Талабековна. Мен актан үйрөнүп сабактарды өтөм. Тамгаларды айтып, ансандарды айтып, биз актан билейбиз, ырдайбыз. Гүлдөрдү мынтип изучать этип, билип, турабыз. Сирень, ромашка, кызгалдактар. Адель өзү негизи аябай сезимтал кыз, өнөрлүү кыз дагы. Бизге Доцко биринчи күнү келгенден баштап эле билинген. Негизи өтө таланттуу, сезимтал балдар билинет да мугалимдергечи. Адель мен сабагыман тышкары бул жерде вокал ийримине да катышат. Өтө таланттуу кыз, жакшы ырдайт. Андан тышкары сабакта өзүн аябай жакшы көрсөтөт. Жетишкендиктери эң жогоркуларга кирет да. Окуган жагынан, цифралар тааныткан жагынан, анан айлана чөйрөнү таануу боюнча бардык жактан кругозору өтө кенен да. Аябай сезимтал, аябай аракетчи кыз. Актан дагы ырдайбыз, билейбиз. Чекейимден түрктөлгөндө садиктен агайым келчү ырдан берген ошактан мен жакшыраак ырдайчуман, мен чоңоюп бияка келгем. Агайым аты Болот агай. Ата жөнүндө, ата апа жөнүндө. Солар жөнүндө ырдайбыз. Биринчиси спевка кылып ырдап баштайбыз. Бийлеген мага жагат. Биринчи разминка кылып, бутубузду чоюп, бийлеп баштайбыз да. Актан окуп, ырдап жүргөн бул мага аябай жагат. Апама жардам берип, эдиш жууп, пылесос таап, игрушкаларды жыйнап, столдун үстүн жыйнап турам. Төшөктөр жыйнап, кызык болот да. Бөбөгүмдү караганда биз урушуп бийлеп кетебиз. Мен чоңойгондо ырчый, бичи болгум келет. Бүт жака кыдырып келип, медаль, кубоктарды алып, кыдырып келем да дүйнөнү. Көп жака баргым келет, кыдыргым келет, кубоктарды, медальлар алгым келет. Кыргызстандын башка өлкөлөргө тааныткым келет. Сыртка чыгарып, коляскага салып, ары сүйрөп жүргөн кездерде ошондо кошуналарыбыз айтып калды. Ошо кыздын кыңгылдары ырдай берет деп. Мен оюмду ал ырдап атат эмес, ал кыңгылдап бирдеке үн чыгарып атабы деп, же бир илайындап атабы деп ойлочумун да. Кийинчерээк ушу садикке барган кезден баштап ошо эжекелер айтып калды, бир аз кичине болсо таланты бар. Ошонун талантын ушумен таштап коюуга ары көздөй да уланткыла. Музыкалык бир жакшы бир окуу жайларга бергиле депчи. Анан ушу 8-март болсо керек эле. Ошондо бир 4 жаш, 4,5 жашында керек болчу. Эже садиктеги эжекеси ушу бир 8-мартка каратып ырдап бергиле, кызыңыздын бир аз таланты бар деп калды. Анан кызым экөөбүз кадимкидей телевизордон, ютубтан коёбуз.
Ишен Назаровдун кызы менен ырдаган жакшы бар го, ошо ырдын коюп алып, әйтеуір бір жұма жақын дайындандық окшойт. Анан барып ырдап бергенбиз кызым экөөбүз. Ошо бүгүнкү күндөгү бүтөлүп келаткан булактын көзүн ачып, ошого талантына шык берип, жакшы жолго, жакшы нерсени үйрөтүп аткан ушу бүгүнкү эжекелерине, агайларына учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирет элем. Мага жакын аябай. Экөөбүз урушуп кетебиз, кайра батылы табышып калабыз. Эртең менен чогуу кетебиз жумушка. Мен жумушка кеткенде кошо кетем, анан кайра окуз бүткөндө кайра салып жүрөм. Негизи мага жакын, кичекейинен эле жакын. Анан кыз киши негизи ошондой болот, атага жакын болот экен. Анан кыз кишинин өзүнүн дагы мындай сүйкүмү башкача болот. Учурда ошо 3 баланын энесимин. Улуусу эркек бала, ортончусу ушул кызым, анан кийинкиси, кичүүсү ошол эркек бала. Модель ошо кичирек кезинен эле ошо аябай зээлдүү, музыкага жакын болду негедир. Музыканы ушу негизи өзү уксагы бир 2 уккандан кийин эле тексттерин бат эле жаттап алат да. Ушундай бир өзүнүн жакшы эмеси бар. Сүрөткө кызыгат, бийге кызыгат. Кызыккан нерселер көп, анан бирок өзү ойлойбуз ошол ыр жагына көбүрөөк басым жасап, ошол келечекте ошо ырчы болобу депчи. Негизи ошо курсагымда жүргөндө эле мен өзүм дагы ошо музыка көбүрөөк укканды жакшы көрдүм. Ошол дагы таасир бердиби деп ойлойм да азыр.